1 январдан баштап азыркы тапта колдонулуп жаткан кассалык машиналар жаңы техникалык талаптарга жооп бере турган автоматтык эсептөөчү тутумга кошулмак. Бирок соода жүгүртүүдөгү салык төлөөчүлөр мындай аппараттарды сатып алуу үчүн мөөнөт берүүнү суранышкан. Буга байланыштуу көзөмөлдөөчү кассалык машиналарды милдеттүү колдонуу мөөнөтүнүн убактысы жылдырылды. В рамках внедрения фискализации налоговых процедур Бүгүнкү күндө макулдашуунун негизинде фискалдык маалымат операторлорунун реестрине 10 субъект катталган. Жана ошондой эле жаңы техникалык талаптарга жооп берген 7 модель киргизилген. Алардын 3-өө программалык камсыздоо жана 4-өө аппараттык. Ошол эле учурда жаңы ККМде товарларды белгилөө үчүн коддорду каттоо мүмкүнчүлүгү каралган. Ушул тапта эски үлгүдөгү эсептөөчү машиналарды колдонуп жаткан 1000 деген субъект бар. Ошол эле учурда өлкөдөгү май куюучу жайлардын дээрлик 80% автоматтык эсептөөчү тутумга кошулду. Калган жайларды апрелге чейин тутумга кошуу пландалууда. Азыркы учурда 5000 тегерегинде эски контролдук кассалык машиналар колдонуп жаткан субъектилерибиз бар. Алардын мөөнөтү 1 январдан 1 апрелге жылдырылды. Ошондой эле азыркы учурда бизде жаңы талаптардын негизинде оператор фискальных данных деген уюмдар түзүлгөн. Адистердин айтымында көзөмөлдөөчү кассалык машиналардын толук ишке кириши менен көмүскө экономикага бөгөт коюлат. Себеби салык төлөөчүлөр сатылган товар тууралуу маалыматтарды компьютер аркылуу кассалык көзөмөл ишканасына киргизет. Тийиштүү эреже тартиптер аткарылган соң аппараттан чек чыгат. Бул маалымат түздөн-түз мамлекеттик салык кызматынын маалымат базасына барып түшөт. Контролдук кассалык машиналар азыркы жаңы талаптар негизинде товарлардын аталышы менен, коду менен жана азыркы учурда цифровой маркировка кирип жатат. Биздин эми ошол цифровой маркировканын да кодун окуп туруп контролдук кассалык салык кызматынын базасына жөнөтүш керек. Ар бир товардын жүрүшү жүгүртүлүүгө киргенден баштап колдонуучунун колуна жеткенге чейин бул салык кызматынын базасында учетто болуп турат да. Көзөмөлдөөчү кассалык машиналардын 1 январга чейин кирүүсүнө коронавирус пандемиясы себеп болду. Автоматтык эсептөөчү аппараттар бир гана чет өлкөдөн алынып келинет. Мындан тышкары программалык эсептөө ыкмасы менен чөнтөк телефонго тиркемени көчүрүп алып, бардык иш аракетти көзөмөлгө алууга болот. Айжамал Болот кызы, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.